Bizning yo'limiz bo'lib qoldi. Bolalar tushmasa ikinci operatorlarga. Bir öte turgan yolumuz şu. 11 майда Баткен шаарындагы чоң сайга келген селден улам кооптуу абал түзүлгөн. Сайдан өтүү үчүн көпүрө жоктугунан Кызылдөң кварталы менен шаардын ортосунда унаа каттамы үзгүлтүккө учураган. Айрым жөө жүргүнчүлөр болсо өз өмүрүн тобокелге салып, кооптуу жерлерден өтүүгө мажбур болушат. Мындай көрүнүш жаз келип жаан жааганда дайыма кайталанып турат. Анткени Баткен районунун жана Баткен шаарынын жогорку тарабынан топтолгон сел мына ушул сел арага келет. Баткен шаарынын Кызылдөң кварталында учурда 200гө жакын үй бүлө жашайт. Акыркы келген селден кийин тургундар сайга көпүрө курууну тездетүүнү жергиликтүү бийликтен талап кылышты. Сайдан кичине селкесе жол бузулат, ошону менен биздин шаар менен байланыш үзүлөт. Балдарыбыз мектептен кайтканда же мектепке жөнөгөндө кооптуу учурлар менен сайды жээктеп барып мечиттин алдынан аны өтүп кетиш керек болот да. 1,5 кат ооруп же инсульт болуп же инфаркт болуп же давлениясы көтөрүлүп караңкыга турган болсо ошол убакта скорую чакырсаң вертолет менен өтпөсө башка жол жок да негизде. Ошол сел мисалы үчүн 1 суткада түгөйбү, 2 суткада түгөйбү, ошону күтүш керек болот. Тургундар сел келген учурда каттам үзгүлтүккө учурабоо үчүн буга чейин пайдаланылбай калган жолду да калыбына келтирүү зарылчылыгын белгилешти. Бизде башка көпүрөгүбүз жок дагы, ошо анклавда калгандай эле калабыз да жол. Анан пешком өтүшкө туура келет. Ошо сел араны бойлоп. Анан бир 2-3 параллельный көчөлөр бар жогоруда, жана көрдүңөр. Анан машиналар калат ошол жакта эле. Ошо биз өкмөттөн азыр суранганыбыз мына жолубуз бар эле да азыр. Шун кичине иретке келтирип берсе, бул жол бир гана ошо селкегенде эле керек. Болбосо бизге нар жагы сел араны аралап кеткен жагы жакыныраак да. Тийиштүү адистер 12 метрлик көпүрө быйылкы жылы курулаарын жана анын кечиккен себебин түшүндүрүштү. Быйыл планга киргендиктен биздин атайын комиссия министрликтен келип көрүп, бул 2015-жылы даярдалган долбоор кичине бул жерге өздөрүнүн специалисттеринин айтуусу боюнча райондун территориясынан алып келген сел бул шаардагы көпүрөгө батпагандыктан 9 метрлик көпүрөнү 12 метрликке чоңойтуп, ушундай азыр бүгүнкү күндө проекти бүттү да. Шаар жетекчилиги болсо тургундардын суроо талабы жакынкы аралыкта чечилерин, жолду оңдоп түзөө иштери башталаарын айтат. Эртең техникалары менен келип ушул жолду кеңейтип ачып, ошол багаятага адамдар коопсуз басып турганга, өтүп турганга ушул жолду ачып коелук деп атабыз. Себеби биздин мына быйылкы жылга киргизип, буюрса азыр проектибиз бүтүптүр. Эртең жакында бир айдын ичинде эмеси башталат экен көпүрөгө. Буюрса себепкер болосуздар. Көпүрө курулуп, жол калыбына келтирилсе, жергиликтүү тургундардын көйгөйлөрү чечилмек. Айрыкча жаш балдардын коопсуздугу үчүн көпүрө менен жолдун курулушу өзгөчө маанилүү экени айтпаса да белгилүү. Айжамал Абдыкарова, Аскар Баймуратов, Салам Медиа.